Кызыр деген бул ошо пайгамбар болгон. Мунун окуясы ошол жана Куранда Кахф сүрөсүндө келген. Муса алейхиссалам менен болгон окуяда. Кызыр деген пайгамбар, бул пайгамбар анан бул дүйнөдөн өткөн. Негизи ошо кээ бир алымдар бар, тирүү деп айтышкан. Бирок да туурасы көптөгөн алымдар бул өткөн, бул дүйнөдөн өтүп кеткен деп айтышат. Анткени тирүү болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында келип, пайгамбарыбызга баш ийип, ошону ээрчийт эле. Анткени пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар да. Пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар болгондон кийин пайгамбарыбызга чейинки бардык диндердин өкүмү өчүп, исламдын өкүмү келген. Анан ошондуктан эгерде ал тирүү болгондо пайгамбарыбыздын шариятын карап ошого баш ийет эле. Ошондуктан ал адам өтүп кеткен. Анан кээ бир адамдар ошол баягы бирөөлөрдү бир жака узатып атканда же жакшылык каалап атканда ошо Кызыр сени колдосун, жанында жүрсүн деп ушундай тилектерди кылышат. Албетте бул нерсе ширк болот. Антип көрүнбөгөн, билинбеген адам сени колдосун, жардам берсин деп айткан бул туура эмес. Жардамды, колдоону биз Алла Тааладан гана тилейбиз. Ал Кызыр деген ал кадимкидей эле адам, пайгамбар болгон. Ал эч нерсени өзүнүн каалоосу менен жасап аткара албайт. Ошондуктан мындай нерселерди биз Кудай Тааладан гана сурашыбыз керек. Валлаху алам.